Ийне жалбырактуу көчөттөр күнөс канада өстүрүлүүдө. Талас Токой чарбасынын кызматкерлери быйыл кызуу киришип, болук манадагы байкап көрүшкөн. Уруктарын өздөрү чогултуп, жайында себишкен. Өсүүсү салыштырмалуу жакшы дейт токойчулар. Бул ушу 1 жылдык болуп эсептелет да, мына азыркы турганы. Ал эми муну жерге, мындай эле ачык жерге себилсе, мынчалык рост бербейт. Күнөскананын бир жакшы эффекти ушул экен. Мээнет көп кетет буга. Сөзүн ачыгы, бул себептегенде ар бир 3 саатта бир киши обязательно муну карап туруш керек. Бул болсо Таластагы кең кол токойчулугу. Мында 5000дей көчөт бар. Ар бирин токойчулар жакшы таанып билет. Уругунан өстүрүп, ментип бой бергиче кам көрүшкөн. Көчөттөр жыл сайын Талас областынын аймактарына олтургузууга берилет. Ага чейин кууратпай, убагында суу куюп кароо токойчулардын милдети. Көбүнчө балатылар өстүрүлөт, Елтяшанский. Азыр мына жанымда турган көчөттөр булар карагай, сосна. Можжевельниктер бар. Бул 10 жылдын ичинде ушундай демеге жетет да. Анан эми ошо даяр өстүргөн нерсени апарып тигишип, анан ошол жерде өспөй турса, ичиң ачышат. Аябай эле кейисиң. Талас Токой чарбасы бир гана дарактардын көчөттөрүн өстүрүү менен чектелбейт. Мында алма бактын түрдүү сорттору да бар. Токойчулар жемишти данегинен өндүрүшөт. Даяр болгон көчөттөр бак кылып олтургузууга керектелет. Бул кадимки эле алма бар. Алманын уругунан өстүрүлөт да. Ошодон уругунан өстүрүлүп, 1 жыл багылат. Анан кийин кыйыштырылат өзүнүн технологиясы менен. Превосход, Голден, Крепсан, Семеренке деген 4 алман сорт. Жазда ошол сортуна карата кардарларга кас беребиз да. Таласта жашыл аймак аянттар кеңейүүдө. Токойчулардын тоодой мээнети менен өндүрүлгөн түрдүү көчөттөр Жашыл мурас улуттук программасынын алкагында быйыл облус аймагында олтургузулду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.